кичинекей балдар группа рискада турат. Үйүңүзгө барып бардык, анан идиш аягыңыздан бери чаң болобу, топурак болобу, суу болобу, косметикаларыңыз, кухняңыздагы татымалдардан бери бардыгын текшерип, эсиктеринин жыйынтыгын чыгарып, улануу кайсы жерде болсо жок кылып, баланы дарыланууга дальше жиберебиз биз. Балдар биринчи класстын окуучулары көргөнүңүздөрдөй аябай сонун сүрөттөрдү тартышкан. Азыр биздин калыстар тобу биринчи, экинчи, үчүнчү местаны, анан 2 дагы дополнительный место, призовой местолар тандап беришти. Буга чейин биз коргошун жөнүндө маалыматтарым ачыгында жок эле. Акциядан кийин көптөгөн маалыматтарды билдим. Ден соолукка канчалык зыяндык экенин дагы маалыматтарды алдык. Биз буга чейин коргошундун ушунчалык деңгээлде зыяндуулук экенин билген жокпуз. Биз аябай балдарыбыз үчүн оюнчук сатып беребиз, коомдук буюмдарды пайдаланабыз. Оюнчуктарда айрыкча биздин көңүл бөлгөнүбүз эне катары ушул оюнчуктарда ушунчалык зыяндуу заттар жашырылганы экенин бүгүн билдик. Кызыктуу бир оюн зооктор уюштурулду. Ал жерден биз көптөгөн белектерди утуп алдык. Жана кызым дагы жакшы сүрөт тарткан үчүн өзүнүн белегин алып, ошо бүт уюштуруучуларга, ЭКАИСТке жана Саламаттык сактоо министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз.